Депутаттар, сиздердин карооңуздарга кылмыш жаза кодексин жана мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизип жатат. Бул жанагы зордук, зомбулук, педофилдер боюнча мыйзам. Ушул 2021 жылдын статистикасын карап көрсөк, ушул жашы жетпегендерге карата жасалган кылмыштар боюнча жалпы 3034 кылмыш иши тергелген экен да. Мына ошонун ичинен 293-ü бул жыныстык эркиндикке каршы кылмыштарын түзөт экен. Андан сырткары 153-ü үй бүлө мамилелерин, салттарын жана жашы жетелектердин кызыкчылыктарын каршы кылмыштар болуп эсептелет экен да. Эми урматтуу депутаттар, албетте биринчи кезекте биз профилактика жумушун жүргүзүшүбүз керек. Атайын МВД, Минсоцзащита, прокуратура өзүнүн буга алдын ала жумуштарын жүргүзүш керек. Бирок ошол менен бирге биз сөзсүз түрдө бунун жазасы кандай болот, буга чейин кандай болуп келди жана кантип буну күчөтсөк, кантип ушуну алдын ала алып калсак деген максат менен сиздердин алдыңыздарга ошол мыйзамды киргизип жатабыз. Биринчи кезекте бул кылмыш боюнча өзү негизи мындайча айтканда срок давности деп коет. Жанагы кылмыш куугунтуктоонун эскерүү мөөнөттөрүн өткөндүгүнө байланыштуу деп койгон дагы кирип калчу экен да. Мындайча айтканда педофилдерди кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин болду, срок давности өтүп кетти деп аны жоопкерчиликке тартпайт экенбиз. Биз эсептейбиз, бул туура эмес. Биз качан болбосун кылмышты бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин айтор качан болбосун, керек болсо картайганда дагы кылмыш иши болгон боло турган болсо, аны келип жазасын сөзсүз түрдө тартыш керек деп эсептеп атабыз. Андан сырткары ушул 68-чи беренеде өмүр боюн эркиндигин ажыратуу дегенди дагы бул жактан алып коюптур. Биз пожизненный дагы киргизип атабыз. Пожизненный дагы бул жерге сөзсүз болуш керек депчи. Дагы бир берене боюнча мындайча айтканда амнистияга да туш келип калат экен да. Тилекке каршы ушундай кылмышкерлерди дагы амнистияга да менен бошотуп коет экенбиз. Алдын ала досрочный дагы освобождение кылып коет экенбиз. Биз буларды да жокко чыгартабыз. Жок, андай болбош керек деп эсептейбиз. Андан сырткары больницага түшүп калса, баягындай психбольной деп койсо, же болбосо өзү атайын ушул кылмыштан качуу максатында барып алып справка алып алса, анда дагы бунун ошол больницада жаткан күнү бирден 2-ге, 3-кө тенеби айтор, ошону дагы жазасын алды деп эсептейт экен. Биз ойлойбуз, мындай кылмышкерлерге өзү негизи мындай айтканда өлтүрүп да койсо аз эмес да, бирок бизге өлүм жазасы жокко байланыштуу биз ушундай оор чараларды киргизип атабыз. Жана айтып кеткен оорукчан болсо, оорудан чыккандан кийин, ооруп жана айыккандан кийин кайра түрмөгө отурат. Түрмөгө отурат дагы толугу менен өзүнүн кылмыш кылганы үчүн жоопкерчилигин тартсын деп атабыз. Андан сырткары биз ушул жаңы кодекстерди кабыл атканда тилекке каршы гуманныйбыз деп туруп, ушул жакка дагы азайтып коюппуз да. Буга чейин эгерде 20 жыл болгон болсо, аны 10 жылга чыгырып коюппуз. Буга чейин 15 жыл болгон беренелер болсо, аны 7 жылга, 8 жылга чыгырып коюппуз. Айтор бардык жерде эле түшүрүп келе бериппиз да. Биз аны кайра күчөтүп атабыз. Буга мисал биздин өзүбүздүн Казакстанда болуп аткан жаныза конуштардын Тажикстанда деле, Өзбекстанда деле, Россияда деле 25 жылдан пожизненныйга чейин кетет экен. Биз дагы ушул айрым учурларда статьялар көп, ошол статьяларына караштуу көтөрүп 25 жылдан пожизненныйга чейин келтирип атабыз. Бир эле дагы бир мисал, кино тартуу жанагындай ар кандай порно бизнестерге жаш балдарды алып келсе, керек болсо 50 000 сом менен да чыгып кетет экен да. Биз же болбосо 3 жылдан берилет экен. Биз буну да көтөрүп атабыз. 10 жылга чейин көтөрүп атабыз. 5 жылдан 10 жылга чейин. Анан мындай тийиштүү болуп калса, баягындай 50 000 эмес, 200 000ге чейин ушундай штрафтарды көтөрөбүз. Айтор, урматтуу депутаттар, акыркы убакта тилекке каршы мына мен 10 жылдык статистиканы карап көрдүм. 2009да деле, 2010, 2011, 2012 айтор 10 жылдан бери эле ушул 280, 301 жылына 324 ушундай сандагы кылмыштар тилекке каршы ушу биздин жаш бөбөктөрүбүзгө кылынып келип жатат. Бул эми бир жагынан ошол биздин мигранттардын кетип калып өзүнүн балдарын туугандарына калтырып коет экен, бир жагы, экинчи жагы жана оорукчандар болот экен, үчүнчү жагы ушул мыйзамды билбегендигинен. Эртең буну эмне күтөт?
кандай жаза болот экенин толук түрдө пропаганда болбогондугунда деп эсептейбиз да. Эгерде бул мыйзамды сиздер колдоп берип калсаңыздар, кабыл алып калсак, биз сөзсүз түрдө думка, муфтияттарга кайрылайлы деп атабыз. Министрликтер өзүнүн роликтерин запускать этсин деп атабыз. Чоң ушундай иш-чараларды көрсөтүп, алдын ала ушул биздин жарандарды ушуга барсаң өтө начар экенин, өтө сени келечекте жаман нерсе күтүп атканын айтып кетмекчибиз. Эми ар кандай сунуштар келип атат, урматтуу депутаттар, бул болгондо биринчи окууда каралып атат. Эгерде сиздерден сунуштар болсо, биз аны сөзсүз түрдө кабыл алганга даярбыз, кошуп алганга да даярбыз. Ал эми суроолор болсо, азыр жооп бергенге даярбыз. Бул мыйзамды сиздерден өтүнөт элек колдоп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллега,